Кыргызстан органикалык айыл чарба продукцияларын өндүрүү үчүн 40 000 гектардан ашуун жер иштетет. Министрлик экологиялык жактан таза продукцияны өндүрүү боюнча атайын пилоттук долбоор иштеп чыгып, 19 жылдын ичинде органикалык продукцияларды өндүрүү багытында натыйжалуу көрсөткүчкө жетти. Бул тууралуу Органик Экспо жарманкесинин алкагында Кыргызстан органикалык продукциянын өлкөсү аталышындагы форумда айыл чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров айтты. Адистер белгилегендей, көп мамлекеттерге караганда өлкөдө продукция алдаганча таза дегенге негиз бар. Маселен, Кыргызстанда өндүрүлгөн картошка, кургатылган мөмө жемиштер, эт жана сүт азыктары Россия, коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Европа өлкөлөрүнө экспортталат. Айрыкча кыргыз балы Бириккен Араб Эмираттарында жана Япония, Корея өлкөлөрүндө суроо талап жогору. Негизи 8 000 гектар жерден башталган болсо, ушул органикалык айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү. Бүгүнкү күнгө мына 40 000 гектар жерден ашык жер ушул айыл чарба, органикалык айыл чарба багытында иштетилип жатат. Дүйнө жүзүндө органикалык айыл чарба ушул базары жалпысынан 120 миллиард еврого бааланат. Жылына өсүү темпи 13% менен өсөт. Бизде дагы ушул органикалык айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү бир топ эле жакшы деңгээлде өсүп келе жатат. Ошол өсүштү колдоо максатында айыл чарба министрлиги атайын ушул багытты приоритеттүү багыт деп кабыл алганбыз.